Бисмилла. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи саламдын небереси Хусейн радиаллаху анхунун чөбөрөсү Жафар Содик радиаллаху анху айтат: мен 4 түрлүү адамга таң каламын. Эмне себептен жашоосунда 4 нерсени пайдаланбайт дейт. Бул балагат стилистиканы колдонот да. Биринчи кызыктырып койду, 4 түрлүү адам эмне себептен 4 нерсени колдонбойт деп. Адамды өзүнө тартыш үчүн. Биринчиси, жашоосунда кам кайгы, проблема келгенде, азыр сөзүн айтканда стресс, депрессияга түшүп калганда, момун мусулмандарга тиешелүү да булчу. Эмне себептен ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин деген Курандагы айтылган аят, Юнус алейхиссалам айткан сөздү айтпайт дейт да. О жараткан Аллах, сенден башка сыйынга ылайыктуу зат жок. Сенден башка проблемалар кетире турган, пайдап келе турган зат жок. Сен айыптардан тазасың. Мен өз жаныма өзүм зулум кылдым деген сөз айтпайт. Анткени аяттын уланысында, качан ушул аятты айтканда Алла Таала эмне деп атат? Аяттын уланысында фастажабна лаху ва наджайнаху минал гамми. Биз ошондо Юнустун дуасына жооп бердик жана аны кам кайгыдан, үйүттөн, проблемадан куткардык дейт. Экинчи адамга таң калганы, душмандан коркуп турса, эмне себептен бул аятты окубайт дейт да. Душманы бар жана душмандан коркуп турат. Эмнеге бул аятты окубайт? Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Аллах бизге жетиштүү жана ал эң мыкты коргоочу деген аятты эмнеге окубайт? Анткени бул аяттын уландысында фанқалабу би ни'матин миналлахи ва фадлин лам ямсасхум су. Ошондо алар Алла Тааланын неаматы менен, сыйы менен, Алла Тааланын айкөлдүгү менен кайтышты. Аларга эч бир жамандык жетпеди дейт. Меккеден Мединага көп душмандар топтолуп, Мединада мусулмандар чапканы келатканда душмандар келип аларга мындай моралдык атака кылат. Душмандар келип, аябай көп, жөн эле сыйыңар менен мындай эле багынып бергиле дегенде ничего подобного. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Аллах бизге жетиштүү, ал кандай мыкты коргоочу деген аят окуганда натыйжада эмне болгон? Мусулмандар жеңишке жетип, аз болсо дагы Алла Тааланын неаматы менен кайткан, Алла Тааланын жеңиш менен кайткан, олжо менен кайткан, аларга эч бир зыян жеткен эмес. Үчүнчүсү, душманы бар жана ал душманы ага көр казып жүрөт, тузак коюп жүрөт. Кайсыл жерден, каяктан муну чалсам, каяктан муну чуңкурга түшүрсөм деп ушундай душмандар көр казып жүрөт. Эмне себептен анда бул аятты окубайт дейт. Ва уфавизу амри илаллах инналлаха басирун бил ибад. Мен ишимди, проблемамды бардыгын Кудайга койдум. Кудайга тапшырдым. Алла Таала пенделери көрүп турат. Кыргызда Кудайым көзү түз, Кудайым көрүп турат деген да ошол. Бардык иш проблемамды мен Кудайга тапшырдым. Кудайым пенделери бардыгын көрүп турат. Аятты эмнеге окубайт? Анткени аяттын уландысында вaqahullahu sayyiati ma makaru, ошондо алардын кылган айла амал тузактарынан Кудайым аны сактап койду, коргоп койду дейт. А төртүнчү таң калганы, бир нерсени аябай жакшы көрүп турат, жактырып турат, бирок көзүн тийип калат деп коркуп атат. Небересин өпкүсү келет, өз кичинекей кызын өпкүсү келет, ымыркайын өпкүсү келет, бирок көзүн тийип калат деп коркот. Жакшынакай үйү бар, жакшынакай жайы бар, жакшынакай үй бүлөсү бар, бирок адамдын өзүнө өзү да көзү тиет да. Өзүнүн баласына, өзүнүн небересине көзү тиет адам. Аябай таңыркап, ушунду суктанып ийсечи. Бирок эмнеге анда бул сөз айтпайт дейт да. Валаула издахалта жаннатка култа машааллаху ла куввата илля билла. Жана Кахф сүрөсүндөгү бир таган агайыны болуп атат. Агасынын ушундай бир сонун үй бакчасы болгон, сонун кооз жакшынакай жайы болгон. Ошо иниси айтат: байке, үйүңө киргенде, ороңо киргенде, деп манчыркап, деп таңыркап суктангандан көрө. Машаалла. Кандай кооз, машаалла. Кудайым кандай сонун кылып койду. Кудайым сонун кылып койгон нерсе кандай гана чырайлуу, машаалла. Кудай кылып койду. Ла куввата илля билла. Кудайсыз менде күч кубат жок. Кудай болбогондо бул бакчаны мен мынчалык деңгээлге жеткире албайт болчумун дебейсиңби деп атат да. Бирок байкеси кесир сөз сүйлөдү, андай кылды, мындай кылды. Мына чагылган келип анын бакчасын өрттөп кетти да. Эми субханалла, Кудай Таала бизди бул ааламды дарак кылып туруп, ошол дарактын мөмөсү кылып койду. Ошол мөмөгө кандай эле бүтүндөй дарак кызмат кылгандай эле бул ааламдын мөмөсү кылып туруп, бүтүндөй ааламды бизге кызматчы кылып койду. Ааламдын арасынан жалгыз бизге Кудай Таала тил берди, акыл берди дагы өзүнө маектеш кылды. Өзүнүн кайрылуусуна бизди ылайык көрүп, бизди ошого арзытты. Анан эй менин пенделер деп бизге кайрылды.
кайрылганда дагы бизге мугалим кылып пайгамбарлардын эң акыркысын, пайгамбарлардын эң мыктысын Мухаммад алейхиссалату вассаламды жөнөттү. Анан Куранды берди. Ошол Куранда Кудай Таала я юханнас, ey адамдар, коджаткум мавизатум мин роббикум, силерге эңиңер тараптан насаат, эскертме келди. Ва шифаун лима фис судур, жүрөктөгү ооруларга, стресс, депрессия, кайгы, капа, мынау жүрөктөгү толгон токой ооруларга шифа келди. Ва худа ва рахматул лил муъминин, муъминдарга, ишенгендерге хидаят жана мээрим, ырайым келди. Биз Куранды берекелүү кылып чүрдүк дейт. Ушундай Кудай Тааланын сөзү, инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Бул эскертмени Куранды биз өзүбүз чүрдүк, жана өзүбүз сактайбыз деп Кудай Таала кепилдигин алган. 15 кылымдан бери 100 миңдеген карылар тилинде сакталып келген, кыяматка чейин сактала турган Кудайдын сөзү, Бакыт Таалайдын нерсеси биздин колубузда турган Курандын баркын билбей, соронууну үмүт кылып, бирөөнү үмүт кылып, психологторго барып жүргөн кээ бир мусулман туугандарыбызга мен таң калам.